Учурда облус аймагындагы ооруканаларда 104 бейтап дарыланууда. Алардын 72-си өпкөнүн кагынуусунан жабыркагандар. Ал эми 52 бейтап ковид вирусуна чалдыккандар. Пневмонияга кабылгандардын 11-инин абалы өтө оор. Ал эми 50-сү оор акыбалда деп бааланууда. Мындан тышкары 183 бейтап үй көзөмөлүндө дарыланып жатат. Бүгүнкү күнгө карата 283 оору катталган. Анын ичинен 211 ковид илдети менен аныкталган, 72-си пневмония. Бул клиника эпидемиологический тастыкталган оорулар. Ооруканада жаткан 72 пневмониянын 11-и ушундай ситуацияда болуп атат азыр. Өтө оор акыбалда болуп атат. Булар дагы эми бүгүнкү күнү мына ушулардын 3-өөндө жакшы жылыш бар. А калган 8-и ошол өтө оор акыбалда боюнча эле калып атат. Ал эми ошолордун арасынан 72-нин арасынан 50 оорулуу бүгүнкү күнү оор акыбалда. Илдетти алдын алууга карата өлкөдө калктын массалык эмдөө иштери уланууда. Нарын облусу боюнча жалпы 40 эмдөө пункттары, 9 мобилдик топ уюштурулган. 21-жылга карата облус боюнча 9333 адам Кытайдын Sinopharm вакцинасын биринчи дозасын алды. Дарыгерлердин айтымында калктын 70% эмдөөдөн өткөндө гана жамааттык иммунитет пайда болуп, ооругандардын жана өлүмгө учурагандардын саны азаят. Нарын облусу боюнча 9333 адам алды. Анын ичине айтып өтсөк, Нарын шаарында 825, Нарын районунда 1810, Ат Баш районунда 1507, Актала районунда 735, Жумгал районунда 1642, ал эми Кочкор районунда 2814 көрсөткүчтү көргөздү. Нарын облусунда элибизди 70% эмдеп алышыбыз керек. Ошол учурда гана биз жанагындай өлүм учурга алып келген, же болбосо тяжелый случайга алып келген учурду токтото алабыз. Нарын шаарынын тургуну Венера Жусупбекова вирустан коргон үчүн Борбордук аянтта жайгашкан эмдөө пунктуна келген. Ал бакчада тарбиячы болуп иштегендиктен өзүнүн жана бөбөктөрдүн ден соолугуна кайдыгер карабай турганын, ал үчүн эмдөөдөн өтүүнү каалаганын айтат. Өзүм тарбиячы болуп иштейм. Анан бул вакцинацияны мен оюмча баардыгыбыз эле алууга болот деп ойлойм. Анткени себеби биз баардыгыбыз көпчүлүктү аралап жүрөбүз да, балдар менен иштеп атабыз. Эмдөө пунктуна келдим, мен биринчи вакцинацияны алдым. Эми буюрса экинчисин алдым. Облуста эпидемиологиялык абал Курчпойдон калууда. Мындан улам аймакта ооруга чалдыккандар үчүн ооруканаларда 90 орундук даярдалган. Ал эми дарылоо иштерине керектелүүчү дары-дармектердин кору 2 айга камдалган. Диана Советбекова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.